Турнирге биринчи жолу катыштым. Эмоция абдан күчтүү болуп атат, толкунданып алып. Биз болсо бүт эле сабакты окуп аттык. Тренировкалардагы сабак учурунда дагы болду. Тренировкада кантип воротага гол сайганды, кантип топту кармаганды, жана кантип пас бергенди бүт баарын үйрөнүп алдым. Жакшы өттү, футбол жакшы болду, бирок мандыраш болду балдар кичине биринчи жолу ойноп атканга турнирлерде. 2 ай тренировка болду. Аякта да тренировка мындай футбол боюнча болбосо билим жөнүндө да болду, цель, максат коюу жана защита, дружба жөнүндө көптөгөн ушундай жакшы сабактар менен да өттүк. Я выступаю как тренер впервые. Для меня это как-то волнительно. За 2,5 месяца мы прошли не только тренировки, но и 10 уроков, которые пошли на пользу им. И думаю, надеюсь, что пойдут на пользу им в дальнейшем. Они стали сейчас, именно я вижу то, что они стали более дружными. Вначале они не смогли привыкнуть друг к другу, но сейчас они более дружные. 7-9 очень оказались хорошими ребятами. Очень хорошо дружат, ладят друг с другом, понимают. Ребята мои сегодня вообще молодцы, играют очень слаженно, показывают очень хороший результат. Вот вообще я очень рада за них. Азыркы өтүп жаткан оюнду айтып жеткизе албайм, эң мыкты деңгээлде өтүп жатат. Ошондой эле азыркы бизге өзүбүз ойноп жатканыбызда балдардын берген поддержкасы да аябай сонун болуп жатат, күчтүү сезимдер болуп жатат. Аны эмоцияны айтып жеткизе албайсың да. Биз ушу футболго уже биринчи жолу турнир болуп жатканда ойноп эмелей көңүл атабыз. Бул долбоор УЕФА менен биргеликте болуп жатат. Анан бизге биздин кыргыз футболдогу балдар футбол боюнча да бизге жардам берип келишет. Кече балдардын турнири болду, бүгүн кыздардын турнири болот. Бул эми балдардан спортчу кылайык деген деле мындай максатыбыз жок, бирок балдар спорт аркылуу жаман жолдон калып калса, спортко көбүрөөк көңүл буруп, телефондо көп отурбай, ушуга эшикте чуркап, кичине өзүнүн ден соолугун жакшыртып алса деген үмүттө өткөрүп жатабыз бул долбоорду. Анан дагы бир долбоорубуз бул жанагы спорт аркылуу биз балдарды чынчылдыкка, балдарды лидерлик сапаттарына жана критикалык ой жүгүртүүсүн көбөйтүүгө арналган долбоор.